Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Кайрадан кечеги токтогон жерибизден Манас баянын улай берейин. Сиздер болсо эфирди адатыбызча бөлүшүп коюп туруңуздар. Эмесе баштайын. Ошентип Бакай кече Панустун колуна кайрылганда, анан Панустун колу бөлүнүп кетти. Панустун колунун ичиндеги түрк балдары өздөрүнчө бөлүнүп, Чылан суу деген жерге окчундап кетип калышты. Анан Панустун колу баягы Манастын колу менен бет келише турушуп, баатырлардын жекеге чыгуулары ошентип уланып баштады кайрадан. Кыргыз тараптан Алап деген өзү түбү Манжу эле дейт. Ошол Манжунун Алап деген баатыры чыкты дейт. Алап баян мелтиретип, найзасын ушундай сундуруп барып Кашенгерди найза менен урганда Кашенгер бир кыймылдап койгон жок дейт да. Баягы жаш баланын сайган найзасындай көргөн жок. Төшүнө тийип найза, Алаптын найзасы Кашенгердин карс этип сынып кетти дейт да. Ошонусуна бир мындай токтолуп буйдалып да койгон жок дейт. Алапты атынан жулуп алып эңип кетти дейт. Башынан алты айландырып барып анан чокусу менен жерге урду эле дейт. Алаптан мына ошол жерде жан чыкты. Мына ошентип Алап баатыр өлдү. Андан кийин Кыпчактардан Аралбек деген баатыр чыкты дейт. Найза менен чыгып, найза сайышат экенбиз деп, баян найзасын кезеп баратканда Кашенгер аны алыстан эле жаа менен атып жыкты дейт. Мына ошентип Аралбек Кашенгерге жетип жетпей тындым болду мына ошол жерде. Аралбек өлгөндөн кийин Кашенгерге Карышбай деген казактын баатыры чыкты дейт. Мылтыгын алып даярданып, Карышбай алыстан туруп мылтык менен атып түшүрөйүн Кашенгерди деп мылтыгын даярдап, баягы окчонтойунан ок алып салып, антип милтесин түтөткөнчө Кашенгер жетип барып күрсү менен как башка сокту эле дейт. Мээси чачырап кетти дейт. Баягы Карышбайдын. Мына ошентип ал жерде өлдү дейт. Анткен сайын Кашенгердин артындагы Панустун колу тимеле төөсү көккө жетип, чуулдашып, айгайлаган ызы чуу салышып, доолбасты бир уруп, керней сурнайларын тартышып, муну ушинтип Кашенгерди сүрөп туруп калышты дейт. Берки жактан андан кийин Кыргыздын Ботпай деген баатыры чыкты дейт. Кылыч урушуп, урган кылычы экөө кылычташып калды дейт. Анан Ботпай баягы Кашенгерге кылычын урганда Кашенгердин сооту ушунчалык бекем темирден экен дейт. Болотко болот тийип, чак этип кайра кылыч секирип, Ботпайдын өзүнүн бетине тийди дейт да. Бетин кан басып, анан канын арчыганча болбой, тетиги Кашенгер катма сүңгү найзасы менен көкүрөккө урду эле дейт. Көкүрөгүнөн кирген найза артынан чыгып кетти дейт да. Эми найзалардын түрлөрү бар. Узун, аябай баягындай эр сайышка түшкөн чоң найзалар бар экен. Анан катма сүңгү кичинекей найзалар дагы бар экен да. Мына ушундай найзанын түрүн да айтат. Ботпай ошентип өлдү. Андан кийин Сарттын уулу Кетакун деген чыкты дейт Кыргыз тараптан. Тиги Кашенгерге. Кашенгер аны сайын баягы ар бир эрди өлтүргөн сайын күчөп, жаалданып, кел бери деп баягы жекеге чыгып бакырып, артындагы эли сүрөп, аскерлердин баары сүрөп, доолбастар урулуп, кернейлер тартылып, мына ошентип Кашенгерди колдоп турушат да. Сарттын уулу анан Кетакун чыгып, эми барарда аны дагы жаа менен Кашенгер жайлап кетти дейт да. Мына ошентип Кашенгер Сарттын уулу Кетакунду да өлтүрдү дейт. Андан кийин Жаркендик Акимжан деген кара жалдуу сарат минип чыкты дейт. Экөө күрсүлөшүп урушуп, күрсүдөн катуу жеп алгандан кийин баягы Акимжан качты дейт. Качып колго кире качты дейт да. Кашенгер аны колго чейин кубалап келип, жетпей калып, анан кайра кайтты дейт дагы. Кимиңер чыгасыңар деп мына ушинтип бакырып турат. Артындагы эли сүрөп турат. Сарттын уулу Кетакундан кийин Кыргыздан Байсалбек деген баатыр чыкты дейт. Ал чыгып бутуна жаанын ок жаңылды дейт да. Кашенгер жаа менен атканда балтырына тийди дейт. Балтырдан аккан каны өтүгүнө толуп, ал дагы өлө жаздаганда колго келип кошулду дейт. Андан кийин Көкчөнүн колунан Чымыржан деген баатыр чыкты дейт казактан. Ага найза урду дейт Кашенгер. Найзасын кагып жиберүүгө Чымыржандын кубаты жеткен жок дейт Кашенгердин. Найзасын уруп өлүп кала жаздаганда араң атын башын буруп алып кайра Көкчөнө көздөй качты дейт. Качып бараткан Чымыржанга жаанын огун тартты дейт Кашенгер. Ошол аткан жаасы белине тийди дейт да.
Ошонусуна карабастан качып барып Көкчөнүн колуна кошулуп кетти дейт. Кашенгер астан артынан кубалап келип жетпей калды дейт да. Муну көргөн Көкчө анан Кашенгерге өзүм чыкпасам болбойт деп баягы көпкөк темир зоотун кийип атын ойнотуп анан Кашенгерге Көкчө чыкты дейт. Көкчөгө күүлөнүп алган Кашенгер жаа тартып атканда Көкчө калкан жаа берди дейт да. Бул эми баягы далай эр сайышка чыгып жүрүп далай тажрыйба топтоп калган Көкчө да оңой алдыра коймок беле. Калканын жамына бергенде калканына тийген ок дейт. Ушунчалык күү менен келди, калканын талкалап кетти дейт да. Бирок дагы жакшы Көкчөгө тийген жок ал ок дейт. Ал эми Көкчө алеңгир жаасын алып чыгып анан жаа аткан андай болбойт, мына мындай болот деп. Алеңгир жаага сыр жебесин ок топтуруп анан кийин сыр жебе менен атканда Кашенгердин ушул төшүнө тийип, баягы зоотун тешип өтүрүп, ок жүрөгүнө экейли кирип кетти дейт да. Ошонусуна да карабастан, ошого да болбостон, баягы Кашенгер ушунчалык баатырлыгын караңыз, жүрөккө тийген окту тоготпостон күңгүрөнүп келип, баягы күрсүн көтөрүп, баягы Көкчөнү баштан ары саларда мына ошол жерде кубаты бойдон тайды дейт да. Күрсүсүн ушул көтөргөн бойдон колу шалактей түштү аттын арткы жагына дейт. Анан ошол жерде Кашенгер жан берди дейт. Андан кийин Көкчөгө Төлөңгү деген Кашенгерден да зор, Кашенгерден да күчтүү бир баатыры чыкты тигил Паңустун колунан дейт. Мына ошону сиздерге бир аз окуп берейин. Найзасын колго алышты, акырышып барышты дейт. Алтын ээр кашы деп, нак жүрөктүн башы деп, Төлөңгү шилтеп калыптыр. Калмак ээр кашы деп, как жүрөктүн башы деп, Көкчө шилтеп калыптыр. Найза төшкө тийиптир, жанчышкан экен эрендер, чарайына зоот кийиптир. Найза бойго өтпөдү, кылыч ташып бул экөө кыйла жерге кеткени. Кылычкан тамган жолуна, ээр Көкчө келген оңуна, Төлөңгү келген солуна. Тартышып кетип баратып, ээр Көкчө кылыч салыптыр, Төлөңгүнүн жонуна дейт. Чарайына бар жонунда кылыч тийип, чак этип болотко болот чабылып, кызыл жалын жарк этип дейт. Карагын Көкчө боюна, чарайына кийген экен деп жанаша чаап баратып, чааптыр кылыч мойнуна дейт. Туулганын этегин шылыган бойдон кетиптир, кара кушка жетиптир. Моюндун сөөгү таарылып, кекиртеги калыптыр. Башы тийди төшүнө, жалган жарык дүнүйө, караңгы болду көзүнө, калап алуу Төлөңгү, жеткен ала ажал өзүнө дейт да. Ошентип Төлөңгү Көкчөнүн колунан анан өлүп тынды. Эми бул жакта Кыргыздын колуна Кудай берди. Доол басты дабыратып урдуртуп, керни сурнайын тарттырып, Көкчөнү алкап мактап жатып калышты. Төлөңгү эми өлдү. Бирок Төлөңгү менен жана кылычташып жатканда Көкчө дагы Төлөңгүнүн кылычынан жаракат алып калыптыр колуна. Илгери эскиде жоого чыкканда баатырлар кылычын баягы мизине уу жалатышчу экен да. Мына ошол уу денеме тарап кетпесин деп Көкчө колго кирип кетти дейт. Анан кийин берки Кытай тараптан Шаңшыгайыр деген баатыр чыкты дейт. Доол басын дүпүлдөтүп, булар дагы сүрөшүп Шаңшыгайырды чыгарды дейт. Шаңшыгайыр ушунчалык баатырлыгы күч, мына ушундай бир бул дагы атактуу балбан, атактуу баатыр эр экен дейт. Бул чыкканда Кыргыз тараптан Манас өзү чыкты дейт. Эми Манастын найзасын жана кылычын кантип сүрөттөгөн Сагынбай атабыз муну сиздерге китептен окуп берейин. Найзасынын темирин болотту согуп миздеген, урушканда душмандын өлүүчү жерин издеген. Бөрү тил мизин чыгарган, заар менен суугарган дейт. Эми жанагы учуна уу жалатканын айтып жатат да. 18 түрлүү сырдаган, темирин 3 кыр кырдаган, желге кармап турганда 70 түрлүү ырдаган дейт да. Мына ушундай Манастын найзасы бар эле. Мына ошол найзасын алды дейт колуна. Андан кийин кылычы жөнүндө айтат да. Түн ичинде суурса, өрт күйгөндөй кызарган, уруштуу күндө узарган, тоону чапса таш кескен, белге чапса баш кескен, шиберге койсо өрт кеткен, шилтегени мүрт кеткен. Мына ушундай курч кылычын Манас жанына байланып
колуна найзасын алып, анан майданга, элдин астына жекеге деп чыга келди дейт, ак куланы минип. Антсе жанагы Шаңшыгайыр айтып турат. Бул биз тетигил башка балбандарга окшоп барып алып, экөөбүз бири-бирибизди аймалашпайлы, жулушпайлы, андан көрү келе мылтык атышалы. Алыстан сен туруп тур, мен атайын. Эгер кааласаң мен туруп берейин, сен ат, деп мына ушундай шарт койду дейт. Экөө анан кийин алыстан туруп атышып калды дейт. Биринчи тетиги Шаңшыгайыр Манасты атты дейт. Кудай жалгап Манаска Шаңшыгайырдын огу жетпей, тийбей калды дейт. Ал эми Манас ак келтени алып чыгып, анан Шаңшыгайырды мейлеп турат да. Эми ылдый төшүнө атсам, жүрөккө атсам, мунун сооту дагы укмуш экен. Мунун соотун ок тешип өтпөй калса, жүрөгүнө жетпей калса, бул өлбөй калса, кандай болот деп мындай байкап турса, көкүрөгүнөн өйдө моюндан өйдөрөк жагы ошол соот жок экен да. Мына ошол жерин мейлеп туруп атканда башы учуп кетти дейт денесинен. Ал эми атка минген бойдон денеси калып калды дейт да. Манас чаптырып барып, баягы атын анын минип турган денеси менен кошулуп алып келип, колго таштап койду дейт. Атын олжолоп алды дейт да. Аны ошол Шаңшыгайырдын мылтыгын эле бир топ киши эптеп көтөрдү дейт. Ал денесин болсо эптеп атып, 10 чакты киши аттан оодарып түшүрдү дейт. Мына ушундай чоң, мына ушундай баатыр неме экен дейт. Андан кийин Майлык деген баатыры чыкты Манаска дейт. Манастын ошол Шаңшыгайырды атып жыгып алып, анан кумары канбай калды чабышка дейт. Баягы көкшүнү суубай калды ушундай бир сайышка, эр сайышка дейт. Андан кийин Майлык деген баатыры чыкты дейт. Аны дагы жок кылды дейт. Ошентип анан баягы кол ал убакта аярлар да чыгып, бири-бирине сыйкыр жөнөтүп, бири-бирине ар кандай өнөрдү көрсөтүп салгылашчу экен. Бул жөнүндө дагы Манас эпосунда бар. Мына ушул аярлардын салгылашынан кийин анан баягы кол жапырт аттанды дейт. Панустун колу дагы, Манастын колу дагы анан бет келише чабышып, бет келише салышып, мына ушинтип анан айгайлашып, бири-бирине анан чабуул жасашты дейт да. Ошентип бири-бирине чабуулду коюшуп, анан кандай согуш болгонун Сагынбай атабыз сүрөттөп кеткен. Мен аны дагы сиздерге бир аз окуп берейин. Ошол согушта дейт, 3 күн 3 түн тынчыбай согуш болду дейт да. Азууларын аркайтып, аттар өлүп кулады дейт. Муруттарын чычайтып, азаматтар сулады. Арыстан эрдин урушу арзан кыргыз турабы дейт. Акыр заман адамы аңдап көргүн буларды. Алдырган экен Кытайга алардан мурун бужайды. Бейжин кайда, жер кайда бел болуштук не пайда дейт. Эми мына ушундай катуу согуш болуп атат дейт. Бирок буга чейин Кытайларга ушул жерди биздин аталарыбыз алдырып койгон экен деген сөздү айтып жатат да. Түрк уулунун калганы, калмак болуп алганы, алалыктан алдырып, эң калган жер бар деп, эндекей алаш эл бар деп, түп Бейжинге Кытайга кабарды калмак салганы, кызый Кытайлар Кырымга чейин алганы дейт. Буга чейин ошол түрк уулунун ичинен баягындай ыдырап бөлүнүп, анан айрымдары ошол Кытайга чейин кабар айтып, бул жерде эндекей жаткан алаш деген эл бар. Буларды силер жөн эле чаап аласыңар. Булар деген азыр бөлүнүп турат деген сөздү айтып атат. Мына түрк уулунун калганы, калмак болуп алганы дейт. Алалыктан алдырып дейт да, баягы ичинде ала кула болгон үчүн, бири-бири менен бирикпей койгон үчүн Кытайга чейин баягындай кабары жетип, анан Кытай келип Нааманды чаап, анан кызый жүрүп олтуруп тети Кырымга чейин чаап алды. Ушу жерди биз алдырып койдук дейт да. Анан эми бул жерде катуу согуш жүрүп жатты. Тетигил Тугалыктын колу анан качып жөнөдү дейт да, артын салып. Анткени булар жана Бакай атабыз чоң ишке жарап, ошонун ичиндеги түрк балдарынын баарысын бөлүп, ошонун ичиндеги түрк балдарынын баарысын намыска чакырып, ураанын айтып олтуруп, алар бөлүнүп кеткен болчу да. Тигил
Чылан суунун жээгине кетип калды эле. Чылан суунун жээгинде жатканда ар жактан Көкөтөйдүн баягы жөнөткөн аскерлери келип калды дейт дагы. Чылан суунун жээгинде алар кыргыз казак бүт баары табышып ташкенттиктер. Анан кийин Манаска болушабыз деп чыгып, анан Көкөтөйдүн көк туусу көтөрүлдү калкылдап болуп, мына ошол жерде согушка кире элек карап турушат да. Анан согушта тетиги Тугалыктын, Панускандын колу анан кийин качып берди дейт да. Алдынан тигил Көкөтөйдүн колу жанагыларын баары тосуп алып, анан буларды кана байранын чыгарып, анан жеткен жерде качкан жоону катын саят болуп атты дейт. Тугалыкка Бакай шорлуктун оюнан жетип алды дейт. Анан Тугалык колго түштү ошол жерде. Андан кийин сырдын бою сырт экен, аягы чуунун айтала дейт да. Ошентип анан баягы Ташкенттен ашырып качырып олтуруп, Ташкенттин жанына жеткенде баягы адыр тоо түгөнөт экен дейт. Мына ошол адыр тоолор түгөнүп, андан нары жака бүт түз экен дейт. Ошону менен суу түгөндү чөл болуп, тоо түгөндү бел болуп, көрбөгөн пенде тел болуп, томуктай болгон тоосу жок, согушарга жоосу жок, кашыктай болгон кары жок, кара бута шаары жок, ээн талай эрме чөл, эңгиреген каран чөл, аягы барып ара көл дейт. Куланды деген кудукка кууп барып аскери конуп орун алганы дейт. Мына ошол Куланды деген жерге чейин кууп барышты дейт да. Баягы Панустун колун Ташкенттен да ашырып тетигил Куланды көздөй кууп, анан бир маалымат бар. Көкчө баатыр баш болуп, оң жагына салганы, айылын көрүп алыстан ат коюшуп барганы, адам да жок, мал да жок. Ал жердеги калмактан түк немеси калган жок. Үйлөрүн таштап салыптыр, үркүп кетип калыптыр. Калмак түгүл казагы дейт. Ошонун ичинде казактар да аралашып жашачу экен. Канкор Манас барында капырга түшкөн азабы, агарган үйү калганы эч бир олжа албады дейт. Айыл деген баарысы агарган бейит экен деп Айдаркан айтып салганы, акыр заман журтуна Акмула атка калганы дейт. Чапкан эл шондо токтоду, тополоң чабуул жок болду дейт да. Ал эми үрккөн калмактын баарысы орто тоо тигил Орол тоону көздөй ошондон ары айланып үркүп, аскери элине кошуп чогуу үрккөн бойдон ошондон ары ашып жок болду дейт. Ал эми жанагы ак бейитке толгон жердин аты Акмола аталып калды дейт. Мына ошол Ташкент эмес, тетигил Акмолого чейин чаап, тетигил Кытайдын баарын, калмактын баарын кууп, андан кийин анан ошол Акмолого чейин жеткирип кубалап, баягы аягы барып ошондой чап болду дейт. Түздүк экен дейт бул жердин баары. Как эткен карга, кук эткен кузгуну жок. Мына ушундай түз жер экен дейт. Мына ошол жерге чейин жеткирип кубалап, калмактын баары азыр эле айтып кеттим, тетигил Орол тоосунун нарагына айланып олтуруп, ошол качып жок болуп, аскери элине кошуп качып, мына ушинтип калмак Кытайдын баарысы жок болду. Элдин баарысы анан кийин баягы түбүн таш менен түптөгөн Ташкентке келип жетишти дейт. Элдин баары үркүп, ал жерде ошо түркү да бар болчу, Кытайы да бар болчу, калмагы да бар болчу дейт. Бүт баары үркүп Ташкенттин ичине киргизбей, булар дагы далай күн ал жерде Ташкенттин дубалынан ок атышып, дубалынан капкасын ачпай, эшигин ачпай, дубалынан чыга калышып, баягы кармаш кылып олтурушуп, акыры Ташкентти камап олтуруп, Ташкентти алды дейт. Ал эми Ташкенттин ичинде жаткан тетигил Панускан мен кече 400 миңдей колду тетиги Тугалыкка чын төлөөгө башкартып жөнөттүм эле. Булардан деги кабар жок. Булар эмне болду деп санаркап, тетигил канча кыргыз, канча алаштын аскери Ташкенттин айланасында толду деп, мына ушинтип тагынан жылмышып, булам эси ооп, анын жанындагы аяры бетине суу чачып, суу бүркүп жатып, кайра өзүнүн эсине келтирип, мына ушинтип жатты дейт. Эми кыргыз Манас баягы Ташкентти мына ушинтип Айдаркан, берки жактан Үрбү, андан башка баатырлар 40-тын башы кыргылчал болушуп Ташкентти алышты. Эртең кандай болот? Аны мен сиздерге Кудай буйруса эртең айтып берем, туугандар. Аман туруңуздар.